күн менен нас, адамдын жаны ортосунда кызыктуу окшоштук бар. Эсиңердеби, биз бул тууралуу сүрөнүн башын талкуулаганда айтканбыз. Аллах наске өзгөчө бир касиет берген, өзүн тазалай билүү жөндөмүн. Аллах анын ичине ушул умтулууну салган. Бирок настын канчалык деңгээлде тазаланганы дал ошол учурларда билинет, качан аны түн сыяктуу караңгылык каптаганда. Эгер нас таза болсо, ал пайдасын өзү үчүн гана эмес, айланасындагылар үчүн да алып келет. Анын нуру башкаларга да өтөт, тегерегине жайылат. Анткени күн да эң караңгы учурларда да айга пайда алып келет. Кандай болбосун, анын нуру сыртка чыгып турат. Ошондуктан эң оор учурларда да, өзгөчө фитна маалында, сыноо жана кыйынчылык учурунда сен пайда ала аласың. Таза настен пайда көрөсүң. Анткени ал караңгы түн ичинде да жарык чачкан айга окшош болот. Мына ушундай окшоштукту Албикай, Аллах аны ырайымына алсын, сүрөнүн башындагы анттар менен настын ички күрөшүнүн ортосунда келтирет. Андан кийин биз абдан терең мааниге ээ болгон сөздү окуйбуз. Арабдарда мындай макал бар: ман хава, ким корксо, ал мүмкүнчүлүктү колдон чыгарат жана акыры жеңилет дегенди билдирет. Бул, эгер сен максатка жетүүнү кааласаң, кечикпей аракет кыл, болбосо көңүл калууга туш болосуң деген мааниде. Ошондой эле Ибн Аббастын Аллах андан жана атасынан ыраазы болсун тафсиринде мындай түшүндүрмө бар. Куранда айтылган дасса деген сөзгө биз али токтоло элекпиз. Бул бир нерсени чаңга көмүп, үстүн жаап, толугу менен көз жаздымда калтыруу дегенди билдирет. Эмне жөнүндө сөз болуп жатат? Албетте, нас жөнүндө. Ким Аллах наске салган жакшы мүмкүнчүлүктү, таза болуу жөндөмүн бар калбаса, ал өзүн чоң көңүл калууга алып барат. Алар өздөрүнө керектеп ойлогон нерсенин артынан куушат. Бирок ага жеткенде, чындыгында алар такыр башка нерсени каалаганын түшүнүшөт. Мына ушуну хава жана дасса деген сөздөр билдирет. Андан ары мындай жыйынтыкка келебиз. Насты туура эмес колдонгон адам, ошонун айынан адашып, жолун жоготуп, акыры толук кыйроого учурайт. Дасса деген сөз акырында алиф тамгасы менен келет жана морфологиялык жактан дальсинсин тамырынан түзүлгөн. Бул жерде с тыбышы 2 жолу кайталанат. Араб тилинин морфологиясында мындай окшош тыбыштар бириктирилип же үндүү тамга менен алмаштырылышы мүмкүн. Ошондо күчөтүү муалага мааниси пайда болот. Демек, дасса наске толугу менен кайдыгер мамиле кылган. Башкача айтканда, заманбап тил менен айтканда, өз абийирин, ички үнүн толук өлтүргөн адамды билдирет. Алар өзүнүн ички үнүн укпай калышат. Алар аны чаңга ыргыткандай болушат. Араб тилинде бир нерсени чаңга ыргытуу деген сөз айкашы, анын баркын билбөө, көңүл бурбоо, таптакыр эске албоо дегенди билдирет. Мына ушундай абалга тең салмакты жоготкон, ички тең салмактуулугун бузган адам түшөт. Мындай адамдардын насынын жалгыз камы көңүл ачуу, ач көздүк, байлык жана бул дүйнөнүн материалдык ырахаттары болуп калат. Алар акырет жашоосу тууралуу таптакыр ойлонушпайт. Ал эми дал ошол акыретти эске алуу настын тең салмакта болушун камсыз кылат. Бул күн менен түндүн, күн менен айдын тең салмакта болушуна окшош. Биз бул тууралуу сүрөнүн башында окуганбыз. Чынында эле нас өзү башынан эле тең салмактуу болуп жаратылган. Анткени Аллах мындай дейт: жанга жана аны кемчиликсиз кылып жаратканга ант. Бирок бул адам ошол тең салмактуулукту толук жоготкон. Аллах настын тең салмактан чыгуусун жана мындай адам өзүн ийгиликсиздикке алып барарын айткан соң, дээрлик дароо теманы өзгөртүп, жеке адам эмес, эл коом тууралуу сөз кылат. Бул жерден биз мындай чындыкты билебиз: бузулган коом бузулган адамдардан турат. Ошондуктан эгер сен бул эл жолунан адашты десең, анда аны оңдоодогу биринчи кадам эмне? Ар бир адамды өз-өзүнчө оңдоо. Кээде биз бул үмөткө канча көйгөй топтолду, же бул эл абай бузулуп кетти деп айтабыз. Мындай ой жүгүрткөндө биз өзүбүзгө өтө оор жүк алабыз, бүтүндөй коомдун көйгөйүн. Ал эми кимдир бирөө, менимче чечим ар бир адамдын өзүн өзгөртүүсүндө, үй бүлөдөгү мамиледе, кошуналар менен болгон мамиледе десе, биз көп учурда ой сен эч нерсе түшүнбөйсүң, келгиле саясатты талкуулайлы деп коебуз. Биз чоң маселелерге ушунчалык байланып калабыз. Натыйжада чечимдин тамыры жеке адамды өзгөртүүдө экенин унутуп коебуз. Бүт коомду эмес. Пайгамбардын ага Аллахтын тынчтыгы жана берекеси болсун жасаган иши саясий көз караштан алып караганда дүйнө тарыхында таң калыштуу жана кайталангыс. Эч бир адам социалдык, саясий жана экономикалык тармактарда пайгамбар жетишкен өзгөрүүлөргө жете алган эмес.